Сүйгүн, махабат майрамы. Кимдир бирөө үчүн бүгүн жөн эле 3-чү күн, кимдир бирөө футбол күтүп турат. Ал эми биз жүрөгү бош инсандар сиздерге атайын майрамдык чыгарылыш жасап койгонго жетиштик. Борчанов шоудогу бүгүнкү чыгарылыш бардыгы толугу менен тамаша. Всем приятного просмотра. Анан айтмакчы, бизге махабатыңыздарды билдирип, кичине класс, лайк басып, анан кийин жазылганды унутпаңыздар. Так, бул сен, Валентинкаң. Классно. Бул сеники. Ой, от кого это? Ой, смотри. Бул сеники. Сага жок. Ассалаумалейкум. Махаббат майрамыңыздар кут болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, сүйүктүү меймандар, албетте махаббат майрамдык эфир бүгүн өзгөчө шоу Борчанов шоу башталган турат. Бир гана биздин шоу какшык, күлкү, юмор жана ар түрдүү эксперименттерге толгон. Андыктан дагы бир рет жалпыңыздар биздин программага кош келиңиздер. Көпчүлүк аларды жекеле дуэт эмес, кыз жигит деп ойлошчу. Бирок жакында дуэттин жумушу бүтүп, ал жүрөгү бош экени баарыбызга маалым болду. Мен кубанычта болдум жана мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Чолпон Талипбекти бүгүн чакырдым. Кош келиңиздер. Чолпон, бүгүн биздин эфирибиз сен жана менден түзүлөт. Кандай жакшы. Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар, баарыңыздарды бүгүнкү майрам менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Инстаграмдан көрдүң окшойт да мен эмне кийеримди. Албетте, даярданып келдим да атайын. Анан кийин сизге дагы суроолорду дагы камдап койдук. Албетте, эң башкы суроо нон-стоптон кийинки жашоо башталды. Кантип башталды, эмне болуп башталды? Кана эмесе. Нон-стоптон кийинки жашоо бар деп баштамакчымын. Чынында эле бул чечим мындай күтүүсүздөн болгон жок. Биз жайында эле ушундай чечкенбиз. Буюрса жылдын аягына чейин бүтүрөбүз деп. Ошондуктан кичинеден даярданып баштаганбыз. Азыркы учурда бир клипим, 2 ырым бар. Ал эми нон-стоп топтогон байлыкты, ырларды, күйөрмандарды кантип бөлүшөсүңөр? Эң башкысы менин угармандарым мени менен эле калды. Чынында эле азыр жакшы болду да. 3 артист болду. Бир группа болчу нон-стоп. Азыр нон-стоп группасы да бар. Максат Садырбеков деген жекерчи бар, Чолпон Талипбек деген жекерчи бар. Ошондуктан баары жакшы деп ойлойм. Көбөйүп атасыңар. Көбөйүп атабыз. Бирок нон-стоптун ырлары, сиздер Максат менен Чолпон ырдаган ырларды кантип бөлүшөсүңөр? Ал ырлардын, биз сүйүп уккан ырлардын тагдыры эмне болот? Тагдыры жаңы муунга өттү. Жаңы нон-стоп буюрса ырдашат ошол ырларды. Демек, сиздердин аткарууңуздарда ошол эле Кыргызстан, махаббат сыяктууларды уга албайбыз. Уга аласыздар, балким азыр интернет бар, клипти ачып, ырды коюп, бирок биз жаңы ырларды ырдайбыз. Эмети. Албетте, дайым алдыга кадам шилтеш керек, азаматсыз. Чолпон, биз билебиз, сиз аябай акылдуу, тренингтерди эч калтырбаган, дайым алдыга умтулган карьерист бир инсансыз. Анан кийин жакында эле алпарчыларды чогултуп биз Упай форумундагы өткөрдүк. Катышкам. Сиз катыштыңыз. Анан кийин сиз өзүңүздү тамада катары дагы көрсөтөйүн деген пландарыңыз барбы?
тамада деп айта албайм, бирок алып баруучу катары албетте улантам деген жакшы тилектер бар. Буюрса азыр проекттердин үстүндө иштеп жатам. Жок, биздин калкыбыз той алып баруучусу Чолпон Талипбекти көрө алабы? Аны убакыт көрсөтөт, бирок азыркы пландарымда жок. Азыркы пландарымда ырчылык, алып баруучулук, жаңы проекттер буюрса. Той алып барбайсыз? Жок. Ломаете голову над тем, как провести мероприятие? Представляем сайт Events KG, с помощью которого вы можете стать организатором мероприятий любого масштаба. От частных вечеринок и тоев до грандиозных концертов. На постоянно обновляемом ресурсе развернутая информация об объекте, фото и видеоматериалы, посмотрев которые, вы сами выбираете, какое шоу пригласить на свадьбу, кто проведет торжество или где пройдет ваш праздник. Удобный и эффективный поиск позволяет связаться с нужным специалистом, сэкономив ваше время, деньги и нервы. Events KG. Все для мероприятий. Телефон 0772 41 48. Чолпон, сиз мына нон-стоп дуэтинде жалгыз гана ырдаган жоксуздар. Сиз өзүңүз айткандай алып баруучулукту дагы аркалап бирдей алып жүрдүңүздөр. Андан кийин көптөгөн өлкөлөрдү, дүйнө жүзүн кыдырып өттүңүздөр. Ошондон биз сиздерге кайсы бир сүрөттөрдү көрсөтөлү деп чечтик. Ошол сүрөт аркылуу сиз кайсы шаар экенин табышыңыздар керек. Мен сүрөттөрүмбү? Жок, шаарлардын сүрөттөрүн көрсөтөбүз сизге. Даярбызбы? Мен айтып атпаймынбы, менин ошол шаарда сүрөтүм деп. Даяр болсоңуздар, анда эмесе баштайлы. Көңүлүңүздөрдү биз экранга бурабыз. Бул кайсы шаар? Бул Москва, биздин жердештерибиз абдан көп жашаган шаар. Албетте Айрыкча ушул жерде көп, центринде, борборунда. Көп сүрөткө түшөбүз, албетте барып. Эң сонун бул туптура жооп, албетте уланталы кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Бул кайсы шаар болду экен? Бул жака бара элек экенбиз. Бирок кайсы шаар? Рим болуш керек. Рим болуш керек, албетте Рим. Туура. Барбаган жерлердин ичинде корком да. Уланталы, кийинки суроого өтөлү. Ал эми бул кайсы шаар болушу мүмкүн? Бул жерде көп адам бул жака да бара элекпиз, бирок кыялданып жатканбыз. Греция болуш керек? Греция болуш керек, албетте, туура жооп. Европаны кыдырып атабыз. Азырынча бардык. Бул менин кыялым болчу да кичинекей кезимде, бирок көргөм. Бул Эйфелева башня, бирок билбейм. Албетте сиз көргөнсүз. Албетте сиз көргөнсүз дегенде. Бишкектеги Эйфелева башня окшош экен го? Окшош бекен? Ооба, бирок бул Париж болуш керек. Айттым го Бишкекте. Азаматсыз, туп-туура. Бул советская Скрябина, Бул Рио-де-Жанейро. Бул сериалдан көрүп калганбыз. Бара элекпиз тилекке каршы. Албетте туура жооп болду. Уланталы, кийинки суроо. Бишкек болуш керек? Бишкек болуш керек? Же Кантпы? Кантпы? Жок, бул Майлуу суу. Майлуу суу барганбыз, бирок эстебей калыптырмын, эсимде калбаптыр. Ошол Камакова. Көрүнөр, тиякта күлөй жейиштейт. Карыстарга берет анча мынча. Кайсы шаар болду экен? Бул Дубайга окшош экен, бирок Дубай эмес болуш керек. Балким иероглифтерди карасаңыздар болот. Иероглифтерди көрбөй атпаймынбы мен? Көрбөй атасыз. Дубай эмес бирок, Ай менен бүтөт бирок. Ай менен бүтөт. А менен бүтөт. Ай менен бүтөт. Бул Шанхай. Шанхай менен. Шанхай шаары. Уланталы. Астана шаары. Бул жерде клиптер тартылган. Ооба. Улантабыз. Бул карта. А тетиги жерчи? Зрением кичине начар эле. Эч нерсе эмес. Ал София шаарын көрсөтүп атканбыз. Уланталы. Же София шаары. Бул, конечно, билебиз, бул Германия. Германия, кайсы шаар?
Берлин. Берлин, туура. Сидней болуш керек э? Австралия, Сидней деп ойлоп атасыз. Туура эмеспи? Жок, тилекке каршы туура эмес. Бул бизден Бишкек. Бишкек? Жөн эле картинка. Чоң рахмат. Албетте дагы да болсо кезе турган көп жер бар экен, биле турган, үйрөнө турган көп нерсе бар экен. Албетте. Дал сиздин девизиңизде. Билесизби? Жыргалаев тууралуу суроо бергим келип турат. Угуп атам. Жыргалаев тартылып атабы? Азырынча бул суроону чечип жатабыз. Сизге кабар бербесе керек. Көрсө Жыргалаев тартылып атыптыр. Сиздин ордуңузга башка эле бир алып баруучуну кошуп алып, максат тартып атыптыр. Кантип тартып атыптыр? Билгенсиңерби? Азыр көрбөйлүбү? Ал ким экенин жанындагы алып баруучусу, анан каякта жүрүшүптүр азыркы учурда. Мейли, чогуу көрөлү. Всем привет. Вчера мы больше 30 часов находились в пути, чтобы добраться до этого места. Okay. If I'm on my way home, yeah. Wouldn't it be crazy? Oh, don't you still amaze me? Wouldn't it be crazy? Oh, don't you still amaze me? Wouldn't it be crazy? Oh, don't you still amaze me? Wouldn't it be crazy? Oh, don't you still amaze me? Жандагы алып баруучусу Мен тааныйм, мен бирок ал эмес, сулуураак окшойт, ошон үчүн алып алышты. ооба, балким. Чопон айтсаңыз, мына көп жерлерди кыдырдыңыз, Кыргызстандын дагы булуң бурчун кыдырдыңыз. Сиз үчүн Кыргызстандагы мыкты жер кайсы? Чынында эле Кыргызстанда эң мыкты жерлер Бир бар. локацияны айтышыңыз керек. Мен жүрөгүмө калган Сары Челек. Эсте калган мыкты концерт. Ар бир концерт эле өзгөчө, бирок эң биринчи жеке концертибиз албетте эсибизде калган. Эң биринчи концерт. Эстеп коюңуз, кайсы, качан, каерде, эмне болуп? 2010 жыл, 14 февраль, спорт ордосу. Туура, 7 жыл өтүптүр. Айта кетчү нерсе, 7 жыл мурун сиз Тасмада да роль жаратыптырсыз. Ооба, эсимде. Анын аты быйыл сөзсүз күйөөгө тиемди. Анан тийбей калгам, 7 жыл өттү. Жок, 7 жыл өттү быйыл дептирсиз. Сөзүңүзгө качан турасыз? Азырынча өзүмдүн карьерам менен элекмин. Бул нерсеге эч качан кеч, эрте деп айтпаш керек деп ойлойм. Өз убагында болот. Бирок сизди билесизби, бир жолу ала качууга да аракет кылышыптыр. Ошол эмне үчүн отурган жоксуз? Өз бактыңыз үчүн күрөшүү туура деп ойлойсузбу? Ар бир адам бактылуу болууга татыктуу. Ошондой эле тандоо кылууга дагы татыктуу. Ошондуктан эч качан ала качууга Жол бербеш Жол керек. бербеш. Бирок тандаган таска жолугат дейт. андай эмес. Эми бизге эстетип өтсөңүз, сиздин жашооңузда эсте калган эң мыкты жолугушуу, мыкты свидание. Свидание. Ооба, ушул жашка чейин келип, өзгөчө свиданияларга дагы барсаңыздар керек. Ошол мыкты свидание тууралуу айтып берсеңиз. Чында мен жеке жашоом жөнүндө көп айтпайм. Анткени жеке жашоо жеке болуп калыш керек. Азырынча көп деле свиданияга бара элекмин. Ошон үчүн кантип жооп берсем да билбей калдым. Болгон эмеспи жашоодо? Бир эки жолу болгон, бирок Кайсысын? Бирөөсүн эстебейсизби? бирок баары эле мыкты эмес болуп калганда, кетип калганда бат эле. Билесизби? Мыкты свидание азыр ушул жерде болуп атат. Эң оригиналдуу свидание, Ооба.
Анан кийин сиз айтып атасыз жеке жашоо менен өзүнөн өзү өнүгө бербейт экен. Жеке жашоону уюштуруш керек экен, аракет кылыш керек экен. Мен жазып алайынчы. Дагы бир жолу айтсам. Ошондуктан мен бул шоунун эсебинен, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сиздин башыңыз бош, менин башым бош. Ошондуктан ушул жерде ансыз келгенсиз бизде бакыт үйүнүн башка адиси бар экен. Баш кошуп албайлыбы деген чечимге келип атам. Уруксат берсеңиздер. Жаман шустрый баласың го сен, Урмат. Саламатсыздарбы айымдар жана мырзалар. Куш болуңор бек болсун баш кошкон эки жаш. Тоюңуздарга той, кубанычыңыздарга кубанч улансын. Урматтуу той ээлери. Ардактуу эки жаш, сиздерди мен өзүмдүн атыман жана жалпы сиздердин меймандарыңыздардын атынан бүгүнкү үйлөнүү той салтанат майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ардактуу эки жаш никеңиздерди шолпонду колдоп дайыр жолу кол чаап коелукпу? Макулдугуңузду сураналык дайыр жолу. Албетте макулмун. Бактылуу үй бүлө болуңуздар, сиздерге да чоң рахматымды айтамын. Сүйлөшкөн боюнча эле, чоң рахмат. Урматтуу айымдар жана мырзалар, бул Борченов шоу. Жашасын сүйүү, жашасын махабат. Алимей Чолпон, Талипбекке чоң рахмат. Чоң рахмат. Бул долбоорго катышканыма абдан кубанычтамын. Албетте Борченов шоунун келечеги кең, ийгиликтери алдыда деп ойлойм. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бирок кийинки эң акыркы тамашаны түшүнбөй калдым. Чынында эле сүйүү, турмуш куруу, турмушка чыгуу бул тамаша эмес. Ал тууралуу тамашалабай жүрүңүз. The life как каптал, like the bass, speaker jazz. Досторуң менен бөлүшсүң, анда да болот ырас. Борченов шоу, Борченов шоу, Борченов шоу. Шешенимен. Туугандар, чоң рахмат баарыңыздарга. Айта кетчү нерсе, колумдагы сертификат Билим экспорт Кытай тилин окутуу борборунан 1 айлык сертификат. Андыктан бекер окуйм, үйрөнөм, канча тил билсең ошончо дил билесиң деген биздин көрүүчүлөр болсо, сөз түрдө комментарий жазгыла. Эң жакканына албетте биз бул сертификатты тапшырабыз. Жана жекшемби күнү көрүшкөнчө аман болуңуздар.